Саламатсыздарбы, эфирде аймактар алакасы программасы облустардагы кесиптештерибиз тарабынан даярдалган маалыматтар топтому менен тааныштырабыз. Студияда Айнура Достукбекова. Абсамат Масалиев Кыргызстандын экономикалык, социалдык жана маданий калыптануусуна зор салым кошкон инсан. Эл ичинде Масалиев мекенине чынчыл, таза кызмат кылган жетекчи катары белгилүү. Бул инсандын өмүрү басып өткөн жолу ар бир кыргызстандык үчүн өрнөк. Быйыл мамлекеттик жана коомдук ишмердин 90 жылдыгы. Буга карата Кадамжай районунда иш-чаралар өтүүдө. Мамлекет элдин тагдыры дегенде ичкен ашын жерге коюп, жан өрөгөн адилеттүү жана пакиза коомдук ишмер Абсамат Масалиевдин өмүр таржымалы саясий ишмердүүлүгү бүгүн китеп, журнал, гезит беттеринде мезгил талабына жараша жазылып жарык көрүүдө. Атыгүл Масалиевдин тарбиялык сапаттарын камтыган насааттарды реалдуу турмушта колдонууну келечек муунга окутсак, коомдун өнүгүүсүнө зор дем күч болмок деген тарыхчылар, мугалимдер да көп. 10 апрель Кыргыз эл баатыры Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына карата президент Садыр Жапаровдун жарлыгын ишке ашыруу максатындагы иш-чаралар уюшулуп жатат. Анын алкагында Абсамат Масалиев айыл өкмөтүндө быйылкы жылы коомдук ишмерге арналган музейди ачуу аракеттери жүрүүдө. Кыргызстандын мамлекеттик пайдуу балынын түптөлүшүнө салым кошкондордун арасында Абсамат Масалиевдин орду ар дайыма ардак менен эскерилет. Ушул максатта Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу жана 2023 жылы 90 жылдык мааракесин белгилөө максатында мамлекеттик деңгээлдеги уюштуруу иштери жүрүп жатат. Айтсаңыз, ушул Абсамат Масалиев айыл өкмөтүндө мамлекеттик ишмердин 90 жылдыгын мааракесин белгилөө максатында кандай иштер жүрүп жатат учурда? Азыркы учурда Абсамат Масалиевдин 90 жылдык мааракесин карата биздин маданият үйүнүбүздө Абсамат Масалиевдин музейин уюштуруп атабыз. Азыркы күндө көптөгөн материалдарды чогултуп атабыз. Буюрса, мамлекеттик деңгээлде өтө турган иш-чарага чейин музейибиз бүтүп калат, ачылышын кылабыз. Анан сырткары дагы ошо айыл өкмөтүбүздөгү Абсамат Масалиевдин эстелигинин айланасын 5 миллион сомго проект кылдырып, азыркы күндө ошо тендерге бергенбиз, ремонттоо иштерин жүргүзөбүз. Ал эми мындан 12 жыл мурун Абсамат Масалиевдин өзү туулуп өскөн Алыш айылындагы айылдаштары тарабынан фонд түзүлгөн. Фонддун төрагасы Гыламидин Анапияев эстелик тургузууну демилгелеп чыккан. 2 жыл дегенде Масалиев айыл өкмөтүнө Кыргыз эл баатырынын эстелиги тургузулган. Бирок Абсамат Масалиевдин ысымын алган фонд учурда ишин каржылык маселесинен улам жүргүзө албай келүүдө. Ушул эстелик менен чектелбей, өзүнчө бир баянтты бөлүштүрүлүп туруп, шу музей тургузайлы ушул 90 жылдыкка болсо 100 жылдыкка деген оюбуз бар эми. Эми Кудай кааласа эми ошол колдоо көрсөтүлүп, жагындай жапа турмак, жагындай аракет кылсак, ошол музейге дагы аракет кылыш керек да, өзүнчө жерди ажыратып. Эми Абсамат Масалиевдин ошо биздин айылыбызда туулганыга, өскөнүгө биз сыймыктанабыз, сүйүнөбүз. Абсамат Масалиевдин туугандары, замандаштары, айылдаштары катышкан эскерүү иш-чарасы Масалиев айыл аймагындагы тургузулган эстелик алдына гүл коюу менен уланып Куран окулду. Чоң атасынын мамлекет үчүн жасаган зор эмгегин эскерип келгендердин арасында Айбек Масалиев да бар. Бир болуп калдыгы да көлгө иш менен. Анан такап сурап койгонуна мен ушул Абсамат Масалиевдин инисин баласы болом десем эле элде чогулуп келип мындай экен өтө сыймыктанат экен да. Себеби ал жакта да иштегенде ал жакта өтө көп мындай жыханчылыкка берилген адам болгон да. Мираждин Тажибаев да агасынын өмүрү эл үчүн өрнөк болгондугу менен сыймыктана тургандыгын белгилейт. 1948-49-50 жылдары Алыш айылынын жогору жагында Арча таштын тескейинде талаага кетмендеп буудай сепкен Масалиевдин 1 жылы 3, ал эми 2 жылдары болсо 5 ала мүшөктө түшүм алгандыгын эскерди. Коомдук ишмердин публикада жок сүрөттөрүн тартырып сактап, буюрса ал жөнүндө жазылбай, айтылбай калган маалыматтарды камтыган китеп жазууну пландап жаткандыгын билдирди. Абсамат аганын бир накыл сөзү бар. Инсаптуу жетекчи дейт, жол башчы дейт.
köp işlep kazanlarını mol kılattı. İnsafsız yetekçi, yolbaşçı köp söylep kazanlarını yok kılat deydi. Basakaldın uşul sözünün mаңызы anın yaşaosuzdağı ötkörgön ömürüdägi şiirinin dаңазалуу жолунун түпкүрү деп эсептеймин да. Эскерүү кечеси Кадамжай районунда да өтүп, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марфжан Тулаев, райондун башчысы Аким Кутбедин Шакиров жана Мурас фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун мекеме ишканалардын жетекчилеринин катышуусунда эстелигине гүл коюлду. Кыргыздын эң соңку акактай таза, мамлекетчил, мекенчил, өзгөчө инсаны деп эскерет тарыхчы Молдокасымов. Бирок саясаттагы бурмалуулар саясий ишмер түз жана чынчылдыгы ошол кездеги Акаевдин бийлигине жакпагандыктан өзгөчө бир кыйын жагдайга туш кылгандыгын кошумчалайт. Апсамат Масалиевдин тазалыгы, анын ушундай бир мекенчилдиги бул легенда болуп тарыхта жазылып калды. Аны бүтүндөй кыргыз билет. Жа дегенде ошол мезгилде президенттик шайлоодо жүргөндө жанакындай бир эски терезелери жок шалдыраган бир пазик автобусту берип коюп, жерлерге келгенде аңдууларды жүргүзүп, укук коргоо кызматынын офицерлери артынан аңдып, ушундай бир кийинки иш аракетине деле ошондой бир чектөө сыяктуулар ушундай болуп жатты. Себеби оппозицияны ким жактырсын, чын айткан сөздү ким жактырсын. Бирок Апсамат Масалиевдин айткан сөздөрү, анын ушундай бир иштеген иштери бүгүнкү күндө өтө дагы эле өзүнүн актуалдуулугун жоготкой келе жатпайбы? Эскерүү кечесинин расмий бөлүгү маданият үйүндө уланып, улуу инсан өзүнөн кийин элине материалдык эмес, үлгүлүү мамлекеттик кызматкер жана адамдыктын, тазалыктын символу боло алган эмгектерин мурас катары калтыргандыгы дагы бир жолу эскерилди. Бұл улуу инсан жөнүндө канчалык көп айтылып жазылса, анын тазалыкты, адилеттүүлүк менен акыйкатты туу туткан бийик адамгерчилик сапаттары ачыла бермекчи. Биз анын кадамжайлык жердештери ушул улуу инсандын жердеши, замандашы болгонубузга сыймыктануу менен улуу жолду улантууга сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын өнүгүшүнө Апсамат Масалиевдей салым кошуучулардан болуубуз ар бирибиздин атуулдук парызыбыз болуп саналат. Наша школа открыли в честь Апсамата Масалиева. Ошондой эле 90 жылдык мааракеге карата Апсамат Масалиевдин ысымын алып жүргөн Кадамжай шаарындагы мектепте да эстелик бурчтары уюшулуп, ачык сабактар жана маданий саамалыктар коштолгон иш-чаралар өтүп жатат. 2023 жыл биз үчүн өзгөчө жылдардын бири болду. Анткени биз атын алып жүргөн Кыргыз эл баатыры Апсамат Масалиевдин 90 жылдык юбилейин өткөрүп атабыз. Бул негизинен райондук деңгээлдеги иш-чаралар, ошондой эле биз буга чейин спорттук иш-чараларды дагы райондук деңгээлде өткөрүлдүк. Буюрса биз Апсамат Масалиевдин ошол 90 жылдыгына арналган республикалык деңгээлдеги иш-чараны күз айларына пландап турабыз. Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы Апсамат Масалиев президенттик бийликти негиздөөгө макул болуп, 1990 жылдын 27 октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин кезексиз чакырылышында Аскар Акаев Кыргыз ССРнин президенти болуп шайланат. Эң алды менен Апсамат Масалиевдин демилгеси аркылуу 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тили болуп жарыяланды. 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздык жөнүндө декларация кабыл алынып, эгемендүү өлкөнүн тарыхынын жаңы барагы ачылган. Өз учурунда мамлекет экономикалык саясий өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өлкөнү башкаруунун жаңы системасы кирген. Эми мындан ары өнүгүү үчүн советтик жол таптакыр жараксыз болуп калган. Бирок удаалаш эки доорду басып өткөн каарманыбыз Апсамат Масалиев өзүнүн инсандык тазалыгы, жөнөкөйлүгү, иш тажрыйбасы жана билими менен бирге майтарылбас таза сапаттары аркылуу эл арасында кадыр барк тапты.
Пилоттук негизде Нарын облусунда жүргүзүлө турган административдик аймактык реформа коомчулуктун кызыгууларын жаратты. Чынында эле анын тажрыйбаларына жана ийгиликтерине жараша жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүктөрүнүн натыйжалуу формалары аныкталмакчы. Теңир Тоо жергесинде күтүлгөн структуралык өзгөрүүлөр жана ал боюнча ой пикирлер тууралуу кийинки материалда. Өз койуна 500 түтүн калкты батырган Миңбулак Нарын районундагы иши шыдыр айыл аймактардын бири. Ошого жараша дотациядан чыгууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Андыктан мамлекет башчысынын жарлыгында белгиленген реформага ылайык анын тутумуна канатташ эмгекчил, онарча айыл аймактардын кирери алар үчүн алга илгерилөөнүн мыкты стимулу деп эсептешет жергиликтүү адистер. Бирлештирүү бюджеттердин биригүүсү жана ошондой эле территориялардын биригүүсү, айыл аймактардын жанагындай дотациядан чыгып кетүүсүнө бир чоң өбөлгө түзүп, бир мындай потенциалдарын көбөйтөт деген ишендебиз. Миңбулак айыл аймагы жөнүндө айта турган болсок, дотациядан чыгууга потенциалы чоң айыл өкмөттөрдүн бири болуп эсептелинет. Ал эми бул эмгекчил айыл аймагы да ошондой, Онарчаныкы да ошондой. Баягы дотациядан чыгуу боюнча механизмдер толук камдуу пайдалана турган болсо, төртөөнүктөн келе дотациядан чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар десек. Анткени келечегинде 8 конуш жана 4 өкмөт бирге турган Миңбулак айыл аймагында ойлонууга жем таштаган жагдай жок эмес. Негедир атылган объектиге 120 чакырым алыстагы Карагыжыр өрөөнөлөрүндө кошулары көрсөтүлгөн. Эгер Малгиндтүү анын географиялык жайгашына көз чаптырсак, ал Кочкор районуна кыйла жакын жана жол катнашы жеңил. Ошол эле учурда ички ресурстарды, жайыттарды пайдаланууда жана электиктерге кызмат көрсөтүүдө маселелер жаралбайт деп ишенимдүү түрдө кепилдик берип болбойт. Эң негизгиси жана калкка бир кызмат көрсөтүүдө жана услугалардын өйдө төмөн болушу дагы бир баага келип калат эле да. Себеби азыр бүгүнкү күндө эмгекчил мисалы жер айда ону 1,5–1800 айдап атса, бизде ошо 1800–2000 сомдон айланып атат. Эми күйүүшү айыл өкмөтүнө деле ушундай болсо керек. Бирок ошол эркин баардыгы бир баага келип, техниканын көптүгүнөн бул элге жеңилдик болот эле да. Киреше тауларда малчылык менен дыйканчылык башкы орундагы ушул Онарча айыл аймагында уюштурулган муниципалдык ишканасы 2 гана техникага эгедер. Ушундан улам мындагылар жазгы айдап себүүдө, күзгү жыйым терминде коңшулаш эмгекчиликтер менен Миңбулактыктарга көз каранды. Бул жагынан Онарчага оңдой берди болгону менен жайыттарды жалпылаштырууда бирдей пикир дароо эле жарала койбос. Мындан тышкары эмитен эле ирилешкен айыл аймагынын аталышы боюнча өйдө ылдый кептер айтылууда. Көпчүлүгү буга чейинки 4 өкмөт ирилештиргенден кийин ага Куйбышев деген ысымдын ыйгарылышына караманча каршы. Андай эле тарыхка басым жасала турган болсо, кезегинде бүтүндөй ушул өрөнгө ак кызматын өтөгөн Жаманак бийдики деле бап келет дешет жергиликтүүлөр. Бул ошол суроо талашты жаратышы мүмкүн. Мисалы биз Онарча айыл өкмөтү Миңбулак айыл өкмөтүнө жарандырды эле макул болуп аткан, бирок Жаманак айыл өкмөтү деп аталса жакшы болмок деп атат да. Бул ушун тарыхка басым жасап атышат. Административдик аймактык реформанын жогорудагы күнгөй тескерелерди карабастан облус бийлигинин оптимисттик маанайларынан жазгылары жок. Айтымдарында өлкөдөгү сан ариптештирүүнүн натыйжалуулугу жана артчылыктары башкарууну ийкемдүү жүргүзүүгө жана калкка кызмат көрсөтүүгө мыкты өбөлгө. Албетте сан ариптештирүү бизде болот, жөнөкөйлөнөт, көп процесстер. Справка, жана керектүү документтер, башкасы баардыгы жөнөкөйлөштүрүлөт. Ал жагынан биз мамлекеттик жана услугаларды элге сапаттуу бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эске салсак, Нарын облусундагы айыл аймактардын ирилешүүсүнөн кийин буга чейинки 63-ü 36-га кыскарып, жаңы 27-си түзүлөт. Мында шартта каражаттардын алда канча үнөмдөлөрү эсептелген. Чүй Талас облустарынан келген айыл өкмөт мүчөлөрү тажрыйба алмашуу максатында түп 7 райондорунда болушту. Мында жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашып жаткан алгылыктуу аракеттер менен жеринде таанышышты. Аталган долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, аны жүзөгө ашыруу багытында пилоттук деп Ысык көл, Жалал Абад облустары тандалып алынган. Бүгүнкү күндө аны башка аймактарда да жайылтуу пландалууда.
Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору республиканын аймагында 2015 жылы ишке ашып, буга пилоттук деп Ысык көл, Жалал Абад облустары тандалып алынган. Учурда Чүй, Талас облустарынын айыл өкмөттөрү долбоордун алкагында аткарылган алгылыктуу аракеттери менен таанышып, тажрыйба алмашуу максатында көл аймагында болушту. Алгач Ысык көл районунда болушкан соң Төп районунун Михайловка айылындагы долбоордун колдоосу менен ачылган фитнес спорт залына күбө болушту. Айыл тургундарынын ден соолугун чыңдоого өбөлгө болгон бул жайдын ачылышы менен жумуш орундары да түзүлгөн. Кызматтарды жакшыртуу аракеттер планы КЖАП деп коет. Ошол жерге долбоор жазылып, анан долбоордун алкагында 300 000 сом акча каражатын утуп алганбыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун да жардамы чоң да. Анан биз өздүк каражат катары 100 000 сом акча каражатын кошуп, 400 000 сомго ушул фитнеске жабдыктарды сатып алганбыз. Ал эми 60 000 сомго ушул имараттын ичин ремонт иштерин жүргүздүк да. Азыр бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй жаркырап, жакшы болуп, биздин айылдын апалары, эжелери ушул жерге өзүлөрүнүн ден соолугун чыңдоо максатында фитнес менен алек болуп, күнүнө 2 маал машыгып атышат. Андан соң айыл өкмөттөрдүн иш сапары Кызыл Суу айылында уланды. Мында алар муниципалитеттер аралык кызматташуу тажрыйбасы менен таанышышты. Долбоордун негизинде Кызыл Суу тазалык ишканасына таштанды чогултуучу техникалар сатылып алынган. Азыркы тапта бул техникалар 5 айыл өкмөткө тагыраагы 6900 түтүнгө кызмат көрсөтүп келет. Долбоор жазып, 5 миллион сом утуп алганбыз. 5 миллион сом, андан сырткары Şu 5 айыл өкмөт биригип, биз Кызыл Суу айыл өкмөтү тазалык ишканасы лидер болуп тандалган. Анан биздин өздүк салым 2,5 миллион сом чыгарганбыз. Андан сырткары 3 миллион 350 000 сомду Ысык көл өнүктүрүү фондунан каржылап берип, Мас Сафир үлгүсүндөгү 17 кубтук 2 мусоровоз автоунаасын алганбыз. Ал эми Жаргылчак айыл аймагында жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору менен калкты кабыл алуу жана сапаттуу тейлөө максатында бирдиктүү терезе системасы ишке ашырылган. Мында тургундарга ыңгайлуу шарт түзүлүп, кезек күтүүлөрдүн саны азайган. Бул айыл аймакка караштуу бардык айылдагы жалпы 2795 түтүнгө сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн аракетинде. 300 000 гранттын эсебинен болду дагы айыл өкмөттүн өздүк салымы 66 000 сом. Жакшы, мына бул жерде 6 кызматкер бир кабинеттин ичинде отурушат, бирдиктүү терезеде. Бул жерден күнүнө 50, аз болгондо 50 кызматкер келет. Арман болгондо 100 кызматкерге чейин кабыл алуу болуп калат да. Келип өзүлөрүнүн тийиштүү окошкаларынан келип, маалыматтарын алып, эч токтоосуз бул жерден күтпөйт, күтүп кала турган болсо, бул жерге отуручу жерлерин даже жазып, эс алып алчу эмелердагы шарттарын түзүп койгонбуз да. Ошондой эле Чүй, Талас облустарынын айыл өкмөт кызматкерлери Барскон айылындагы мектепке чейинки билим берүү кызматын жакшыртууга түзүлгөн шарттар менен таанышышты. Долбоордун колдоосу менен 300 000 сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 60 000 сом каралып, мектепке чейинки балдарга билим берүү, аларды ар тараптан өнүктүрүү багытында компьютердик жана башка жабдыктар менен камсыз болушкан. Өнүгүү борборунда учурда 90 бала билим алып, окутуунун наркы айыл жергесине ылайыкташтырылып, ар бир балага айына 1000 сомдон. Биздин өнүгүү борборунда бир группада 10 бала эле окуйт. А мектепте 30 балага бир мугалим 45 мүнөттө да жетишпейт. Ошондуктан ушу балдарды келечекте ойлоп, балдарды мектепке даярдайлы деп чечтик. Санаганды, окуганды, анан бизде бир өзгөчөлүк бар, өзүбүздүн китептерибиз бар, Академия Ростада. Китс деп коет да кичинекей балдарга. Алар ошо 2 полушария мозга ачылгандын баштапкы китеби бар. Ошону дагы ала кетишет. Тажрыйба алмашууга башка аймактардан келген айыл өкмөт мүчөлөрү долбоордун ишмердүүлүгүнө баа беришип, жаңыча көрүнүштөрдү алдыда өздөрүнүн айыл аймактарында колдонушаарын белгилешти. Биз Ысык районунан Ысык көл областына келдик. Ошо тажрыйба алмашуу боюнча эки күндөн бери ошо көп айыл өкмөттү кыдырдык. Көп жумуштарын көрдүк. Таза суу боюнча долбоор аябай жакты. Ошо оюмда ошо барып айыл өкмөткө ошону сунуштасамбы деп ойлойм да. Азыр 3 долбоор эми жазып баштадык. Ал детский площадка
анан тиги аялдама эме жарыктандыруу бир көчөбүздө жок, ошого неметип атабыз. Бүгүнкү күнгө Талас облусту, ошондой эле Чүй облусунун кээ бир айыл өкмөттөрү тандалып алынган. Бүгүн Ысык көл облусуна 2021-22 жылы аткарылган кызматтарды жакшыртуу аракет пландарынын жыйынтыктарын көрсөтүү максатында 52 айыл өкмөт башчыларын алып келип, ошол тажрыйба алмашуу практикасы жүрүүдө. Эми негизги максат мына ошол кызматтарды жакшыртууда алар жеринде келип көрүшүп, кызматты кантип уюштурса болот, анын туруктуулугун кантип камсыз кылса болот, анын жеткиликтүүлүгүн кантип камсыз кылуу керек, инфраструктурага эмес, анын башкаруу системасын кантип уюштуруш керек. Мына ушунга окшогон маселелердин баарысынын айланасында суроолорго буйруса жооп алып атышат десем болот. Белгилей кетсек, жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, Хелветас жана өнүктүрүү саясат институту тарабынан жүзөгө ашырылып келет. Республиканын аймагында 10 жылдык мөөнөттө иш алып барат. Бүгүнкү күндө долбоорду жайылтуу максатында Талас жана Чүй облустарынын айрым айыл өкмөттөрү каралган. Алар кызматтарды жакшыртуунун аракет пландарын иштеп чыгышып, жазылган долбоорлор май айы менен тандалып алынат. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев Чүй облусунун эли менен жолугушууларын баштады. 11 апрелде облус башчысы Жайыл, Панфилов жана Москва райондорунун тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Жолугушууда калк тарабынан жерлерди мыйзамдаштыруу, таза суу менен камсыз кылуу сыяктуу бир катар социалдык жана юридикалык маселелер көтөрүлүп, суроолор берилди. Жолугушуунун урунттуу учурларын кабарчыбыз баяндап берет. Жыйыныбызды баштай берели. Алгачкы сөздү мен Облус жетекчиси Канат Жумагазиевке жолугуп, аймактагы көйгөйлөрдү көтөрүү үчүн Жайыл районунун 100дөн ашык тургуну келген. Иш-чара суроо жооп форматында өттү. Алгач эле Жайыл районунун паспорт столундагы абал көңүл борборуна чыкты. Тургундардын айтымында бүткүл районду тейлеген Кара-Балтадагы мекеме жетишпей жатат. Кайрылгандардын узун кезеги пайда болуп, айрым учурда түшүнбөстүктөр дагы болуп турат. Эми казыр барып көрсөңөр да болот. Эл батпайт. Бир уус текаледор бар. Балдар тырмакта эмчектеги балдар менен отурат. Бир условия жок да. Мына YouTube'га кече эле чыкты. Мыш ташпашат ошол жерде. Бул маселени кантип көтөрөт? Эми билебиз, райондун бюджети жок, областтын бюджети жок. Ошол маселени бир чечип койсо да болот да, эл кыйналып атат, кыйналып кетти. Кышында эшикте турушты элдин баары. Паспортный стол боюнча бүгүнкү күндө мына шаардык мэрия менен биз иш алып барып атабыз. Ошол өз жеринде азыр ошол жерди перефилировать этип, ошол жерге курабыз деп атабыз. Архитектура аягына чыгып калган болуш керек. Шаардык бюджеттен, Кара-Балта шаардык жергиликтүү бюджеттен 8 миллион, анан мен дагы өнүктүрүү фондунан 2 миллионго чейин акча каражатын карадык. Анан областка дагы жетпей калса деп 2 миллионго чейин деп обращение кылганбыз. Буюрса ошо фонду тезирээк бүткөрсөк, анан ушундай проблемадан кутулабыз да. Бул боюнча иш кетип атат эми. Көпчүлүк тургундар мектеп, бала бакча, маданият үйү, спорт комплекстери жана жолдордун абалына байланыштуу көйгөйлөрүн айтып, маселени чечип берүүнү суранышты. Облус башчысы Канат Жумагазиев жол салуу, социалдык объекттерди куруу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экенин айтты. Бизде таш жол, асфальт деген жок. Ушул асфальт жасаганга көзөмөл кылып, ошол жагынан дагы жардам бериңиздер. Биз ошону суранабыз. Область боюнча канча жерде асфальт басылыш керек? Область боюнча канча бала бакча куруш керек? Канча мектеп керек? Канча саламаттык сактоо объекти? Бардыгы мындай соц объекттер канча керек? Ошонун баарын азыр список түзүп атабыз. Мына бир айдын ичинде азыр 3 жерде 3 мектеп башталды. Буюрса анан канча акча каражат керек ошонун бардыгына, областтын бардыгын жабыш үчүн. Канча акчаны тез арада таба алабыз. Краткосрочный план, кээ бирөөнү долгосрочный план кылып, азыр ошонун баарын иш алып барабыз.
Жоқ дегенде бизге быйыл ушул жолду жоқ дегенде сагыл төгүп берсе деп атабыз. Сагыл төгүп. Жолугушуу Панфилов районунда уланды. Сүттүн баасынын арзандап кетиши аталган аймактын фермерлерин түйшөлтүп турат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында баа учурда 25-30 сомдун тегерегинде. Алар жергиликтүү бийликтен сүттүн баасын жөнгө салууну, сүттү ортомчусуз түз жеткирүүнү уюштурууну суранышууда. Бир жерде 29 алат, бириси 31 сомдон алышат. Магазиндерде болсо ошол эле сүттөрдү 60 сомдон, 100 сомдон сатышат. Бул жерде кредит алып, уй алгандар бар. Жем, чөп, суу бар, кымбат билесиздер. Жергиликти кайра өнүктүрүү максатында пайдалангыла деген тапшырмалар бар. Мен кечээ тегеректерге бересин. Андан көрө сүттү чаап эле өткөн акчаны санап алып бересен, аны да кайра иштеткен жагын карабайсыздар. Айранды сатыңыздар, мына биздин базарларыбызда айрандын баасы 70 сом. Сүзмөнүн баасы 300 сомго чейин чыгып атат. Ошол жагын караңыздар. Андан кийин бизге долбоор жасаңыздар, биз райондук өнүктүрүү фондунан карап беребиз. Неге көп эле курс жасаганда көп эле алардын кереги жок экен. Мында сушилка кыласыздар, башка кыласыздар. Ошондой эле Панфиловдуктарды флюорографиялык аппараттын жоктугу кыйнап келет. Мындан улам алар текшерилүүгө кошуна Жайыл районуна барууга мажбур. Президенттин чүйдөгү өкүлү көйгөйдөн кабардар экендигин айтып, маселе чечилерин билдирди. Биздин райондо флюор аппарат жок да. Эгерде Жайыл районуна барсаңыз, өзүңүн районуна бар дейт дагы кабыл албайт. Анан сүйлөшкөндө сөз болду эле, эгерде чүй биздин район проект жазчу болсо, чүй областын өнүктүрүү фондунан акча каражатынан жардам берип атсаң, карап берип атсыздар. Садыр кайтып, акыл өтүндүрүп чыгып, аяктан алып чыгабыз. Кээ бирөөнү жанагы фонддор менен сүйлөшөбүз, кээ бирөөнү жанагы тиги донорлор менен сүйлөшөбүз. Чечебиз, актын чечебиз. Чечип эле маселе эми алып флюор аппарат эле мен санап көрдүм, где-то бир 6 миллион сомдон тегерек экен. Түштөн кийин жолугушуу Москва районунда уланды. Көтөрүлгөн маселелердин айрымдары жеринде дароо чечилип жатты. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөргө элдин көйгөйлөрүн кечеңдетпей чечүү тапшырмасы берилди. Ага кошумча сугат мезгилине даярдык көрүүгө өзгөчө көңүл бөлүү тапшырылды. 2021-жылдын 2014-жылдагы баягы кургакчылык жылдар болбодубу? Ошол жылдардын опытынан анан бизде дайыма антикризистик пландар иштелип чыгып, буга кайсылар келет? Эрте ушу объемдор сууларыбызды толтуруп, анан эрте жастагы ным топто, кеч күчтөгү ным топто сугаттарын ушундай иштерди алып барып, максималдуу түрдө баягы элибизге кыйынчылык жаратпоого аракет кылабыз. Облус жетекчиси жергиликтүү айыл өкмөт башчыларына жерлерде чакан жана ири ишканаларды куруу үчүн ылайыктуу жер тилкелерин караштыруу, ар бир айылда сейилбактарды ачуу тапшырмаларын берди. Кайсыл жерге кандай завод куруш керек, кандай фабрика куруш керек. Эң негизги Садыр Нуркожоевичтин дагы тапшырмасы элди жумуш менен камсыз кылуу. Лучше ошо жерлерди тапкыла, айтыңыздар, мына бизде момча гектар жери бар, ушуну трансформация кылалы. Ошол жерге бир жакшы ишкана куралы. Арты бир, алды бир 200, арты бир 1,5 миңдик. Жолугушууга ошондой эле облустагы бардык түзүмдүк мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Ар бир мамлекеттик мекеменин өкүлдөрү тургундардын суроо сунуштарын угуп, кагаз түрүндө дагы арыздарды кабыл алышты. Сузак райондук ветеринардык лабораториясынын имараты урап калуу коркунучунда. Ага карабастан мындагы дарыгерлер өз кызматтарын аткарып келишүүдө. Качан урап түшөт деген коркунуч менен иштеген дарыгерлер буга чейин бардык жактарга кайрылышкан, бирок жыйынтык чыкпай келет. Калдарбай Жолдошев Сузак райондук ветеринардык лабораториясындагы паразитология бөлүмүндө жогорку категориядагы дарыгер болуп иштеп келет. Анын кызматы малдардын кыктарына анализ жүргүзүп, малжандыктардагы ылаңдарды изилдейт. Тар бөлмөдө дубалдарында жарака пайда болуп турса да, өз кызматына берилгендик менен иштөөдө. Анан да анализ жүргүзүүгө керектелүүчү аппараттарында эскилиги жеткен. Метод Чербович деген метод бар. Ошол Чербович менен текшеребиз дагы кыктарды проверкаларга салып, анан мынау микроскоп бар. Микроскоп негизинде ошол кыктын ичинде
келмиттердин ячолору, возбудительдери болбой ошону аныктап беребиз. Аталган лаборатория 2002 жылдан бери иштеп, мал жаныбарлардын ылаңдарын изилдеп, аларга диагноз коюунун жолдорун аныктап берет. Учурда бул жайда ар түрдүү ылаңдарды аныктоо үчүн 3 бөлүм иштеп келүүдө. Үч отделибизде кан текшерүү, анан малдардын кыгын, фекалий деп коебуз, и бактериологический отделибиз бар. Ички органдарын алып келишет, ошолорду текшерилет. Азыркы күндө жабдыктарыбыз жетишсиз деп айтсам болот. Эскилиги жеткен, анан эми жаңы оборудованиядан берген алар жетишсиз баары бир. Бирок ошого карабастан биздин кызматкерлер иш алып барууда. Мына ушундай заманбап аппараттын жоктугунан сырткары мындагылардын дагы бир көйгөйү урап калуу коркунучунда турган имараттын эскилиги. 2016 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү имаратты көрүп чыгып жараксыз деп табышкан. Ошондон бери кызматкерлер бардык жактарга кайрылып келишет. Бирок ушул күнгө чейин жыйынтык чыккан эмес. Бул имаратыбыз 45-50 жылдары курулган экен. Ошолдон бери иштеп келатабыз. Жогорку жактарга чейин кайрылдык. Бары да маалымат бар. Бирок ушу каражат маселеси чечилбей келатат. Курулуш жагы. Былтыр ошо катыбызга мам курулуштан кат келген. Быйыл 23-жылга титулный немеге киргизебиз деп. Эми ошону күтүп атабыз. Жакында айыл чарба министрибиз келип кетти. Ал киши дагы өзүнүн жакшы ойлорун айтып кетти. Быйыл жылга курдуруп берели деп. Эми ошону күтүп атабыз. Чындыгында имараттын эскилиги жеткен. Бул боюнча жергиликтүү бийликтен аракеттер бул Лелин айыл аймагынан 30 сотик жер ажыратып берилген. Долбоор даярдалып, тийиштүү жактарга тапшырылып, каттар жазылган. Бирок ошол каражаттын жоктугунан бул маселе чечилбей турганда. Эскерте кетсек, Сузак району боюнча 90 миңден 120 миңге чейин кара мал, 320 миң майда жандыктар, 19 миңден 26 миңге чейин жылкы деп эсептөөгө алынган. Эки жарым миңге жакын калктын таза сууга болгон муктаждыгы эми жоюлат. Калкты таза суу менен камсыз кылуу аракеттеринин алкагында Талас районунун Көк Кашат айылынын тургундары таза суу менен камсыз болушат. Ал үчүн Арис каржылык колдоо көрсөтүүдө. Көк Кашат айылынын тургундарында 30 жылдан бери таза суу маселеси жаралып келген. Бүгүн алардын көйгөйү чечилип, айылда таза суу киргизүү жумуштары жүрүп жатат. Эгер жумуштар аяктап калса, бул жерде 350 үй таза суу менен камсыз болот. 70 жаштагы Уялкан Байтикова 50 жылдан бери ушул айылда жашайт. Ал таза сууну мына ушинтип бышмак кудуктан алат. Ал эми үйүндө суунун жоктугунан улам. Неберелери эртең мененкисин муздак сууга жуунушат. Айтымында бышмак кудуктан чыккан суу санитардык талаптарга жооп бербейт. Ар ким өзүбүзчө мамында колонкага суу алганбыз, ошо колонкадан суу алып атабыз. Үйгө бышма, үйгө киргизе албайбыз. Эл сыяктуу мына заманбапка ылайыктуу автомат деген бар, санузел дегендер бар, алар жок. Себеби бизде ошондой көйгөйлөр бар. Биринчи, экинчиден, азыр биз колонкадан ичкенде ичинен бир кирлер чыгат. Баары мына жактан агып келген жердин саркындысы бар да. Мына туалеттер бар, немелер бар, ошодон аккан суу баары суу таза эмес. Уялкан Байтиковага окшогон Көк Кашат айылынын тургундарынын эми таза сууга болгон муктаждыгы жоюлат. Бул максатта Жергетал айыл өкмөтү тарабынан долбоор жазылып, Арис каржылык колдоого алган. Учурда Жумгал курулуш компаниясынын 20га жакын жумушчусу техникалар менен келип иштеп жатат. Долбоор үстүбүздөгү жылдын күз айларында аяктары күтүлүүдө. Долбоордун алкагында ушул Көк Кашат айылынын дээрлик 100% эле элине таза суу келет. Бул долбоордун, бул таза суудун башка азыркы ичүүчү суустан артыкчылыгы бул биринчиден 80 метр, 100 метр жерден скважина казылып туруп, ошол жерден таза артезианский суу чыгат. Ал жерде хлораторный установка отстойник болуп тазаланып, дезинфекция болуп турат. Ошондой эл ичүүчү суусу коопсуз суу ичип, коопсуз суу пайдаланып калат да. Арис тарабынан каржыланып жаткан долбоордун наркы 50 миллион сом.
Адистердин айтымында суу 100 метрге жакын тереңдиктен тартылып алынып, атайын лабораториялык изилдөөдөн өткөн соң гана пайдаланууга берилет. Суу берилгенден тартып ар бир үйгө суу эсептегичтери орнотулат. Муну менен элеттиктердин таза сууну үнөмдүү пайдалануусуна жол ачылат. Азыр айылдарда монча бар, баары септикти казып, суу таза болбой калганда, анан көп көйгөй жаралып, элдин муктаждыгы чечилип атат. Буюрса бир күзгө чейин бүтүп калат деген оюбуз бар. Анан буюрса бул бияк Көккашат айылы билсе, эмдиги эле ойлойбуз, Кызыл Туу айылында башталат деп ушу долбоор. Аталган айылда 350 түтүн бар. Долбоор боюнча жумушчулар көчөдөн өткөн негизги суу түтүгүн тартып берет. Ал эми ар бир үйгө үй ээси өз эсебинен сууну үйлөрүнө киргизип алышат. Өлкө аймагында болуп жаткан акыркы аптада орун алган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.